Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары этноспорттун түрлөрү боюнча эң ири эл аралык иш-чарага айланды. Түрк элдерине мүнөздүү болгон салттуу таймашта бүткүл дүйнө көз салып гана койбостон, өздөрү да катышууга кызыктар. Муну быйылкы оюндар далилдеп турат. Астанага дүйнөнүн 90дон ашык өлкөсүнөн 2000ден ашуун спортчу келди. Араларынан талаа оюндарынан тышкары аркан тартыш, жада калса көкпар тартып жүргөн алыскы чет элдердин жарандарында кезиктирүүгө болот. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 9 өлкөнүн курама командалары келишти. 104 спортчу катталып, квалификациялык комиссиядан өттү. Казак элинин салттуу жаатуу ыкмасын үйрөнүүнү каалаган чет элдиктердин катары калың. Жаатуу боюнча жалпы мелдешке 33 өлкөдөн 180 өкүлү чогулду. Так бутага аткандардын арасында Европанын көзгө атар мергенчилери да бар. Биз Испаниядан жаатуу боюнча атайын мелдешке катышуу үчүн келгенбиз. Келинчегим Соледат менен бул спортко кызыгып жүргөнүбүзгө 12 жылдай болуп калды. Экөөбүз тең 80 жаштабыз. Мүмкүн болсо алдыдагы убакытта Казакстанда боло турган мындай иш-чараларды өткөрүп жибербөөгө аракет кылабыз. Көчмөндөр оюндарына Италиянын намысын казак кызы Арай Какимжанова алып келди. Ал 4 жыл мурун чет өлкөгө турмушка чыккан. Жолдошу да жаатуудан кесипкөй спортчу. Nomad Games болот Астанада дегенде бизге ой келди. Көчмөндөр оюндары Астанада өтөт дегенде бизге ой келди. Эмне үчүн Италиянын элин алып барбайбыз деген 7 жаачы келди. 2 аял, 5 эркек. Бута, калкан, жамбатуу буталары жана алардын эрежелери Италиядагы жаатуу эрежелеринен бир топ айырмаланат. Мен ушундай тажрыйба алуу үчүн келдим. Эң алгач жылкыны биринчи колго үйрөткөн улуу талаа цивилизациясы ар түрдүү маданияттарды бириктирген алтын көпүрө. Көчмөндөрдүн бүгүнкү мураскерлери ошол нерсени заманга ылайык улантып келет. Алардын бири жакшы салтка айланган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.